Талас мамлекеттик университети, эл аралык университет, Алатоо. 1,5 жылдан бери өлкөдөгү бир топ жогорку окуу жайлар, анын ичинде Ош мамлекеттик университетинде автономиялуу финансылык модель ишке ашкан. Анын алкагында стартап жана бизнес долбоорлор аркылуу каражат табууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жогорку окуу жайлардын финансылык автономиясын өнүктүрүү ДЕФА долбоору менен ишке ашып жатат. Курамында 13 университет бар. Анын 10-у Кыргызстандан, 2 университет Италиядан, ал эми бирөө Германиядан тартылган. ДЕФА долбоору Евробиримдиктин Erasmus Plus долбоорунун алкагында 2022 жылы декабрь айында ишке кирген. Бул негизинен структурный проект деп коет. Мындай айтканда бул долбоордун жыйынтыгы менен жогорку кесиптик билим берүү системасында кандайдыр бир өнүктүрүүчү реформа катары ошол финансылык автономия боюнча модель киргизүү. Айта кетчү нерсе, азыркы учурда 2023 жылы кабыл алынган жаңы мыйзамдын алкагында автономия түшүнүгү кирген. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар командалык топторго бөлүнүп, долбоордун пайдасын айтышты. Бул автономияга өтүп ала турган болсо, ар биринин өзүнүн доходуна жараша, өзүнүн ошол доходго жараша расходдорун бөлүп бере турган болсок, алар өздөрүн камсыздап иштей турган болуп калат. Финансылык автономия моделин иштеп чыгуу долбоорунун алкагында Кыргызстанда 2030 жылга чейинки билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча концепция даярдалган. Координатору болсо Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Кыргызстандын университеттеринин финансылык автономиясынын стратегиясы жана жол картасы иштелип чыкты. Бул стратегия 1 ай мурун министрлик тарабынан бекитилди. Ошондуктан стратегия менен жол картасы азыр долбоорго гана тиешелүү эмес, азыр бардык университеттердин ишмердүүлүгүнө тиешелүү болуп калды да. Иш-чарага өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын финансы менеджерлери, башка эсепчилери, пландоо бөлүмүнүн башчылары катышты. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. 95% келишимдик акыдан окууларга түшкөн каражат.